Жумагүл Райымжан кызы кыргыз эстрадасында бийик үнү менен мукамдуу ырларды аткарып, эскирген чыгармаларды ремейк кылып катыра ырдап, экинчи өмүр берип келе жаткан ырчы кыз. Баш айланткан атактуулукка али жете элек болсо да, аздыр көптүр эл оозуна алынып калды. Азыркы тапта өзү туулуп өскөн кичи мекени Ош шаарында жашап, ырчылык кесибин аздектеп келет. Саламатчылык, саламатсыздарбы? Интервью бериш үчүн атайын Ош шаарынан учуп келдиңиз. Көрүп деле калсаңыз керек. Ооба, акыркы жылдарда негизи аябай мындай батыл көнүп деле калдым. Сиз айткандай, бул жакта ошо чакырууларга, анан ошол съемкаларга, концерттерге, ошол азыркы учурда негизи азыркы заманда аябай шарт бар, аманчылык болсо, негизи барып келип иштесең деле болот да. Анан ошо көнүп деле калдым. Чыгармачылыкка сизди ким же кайсы себеп жетелеп келди? Негизинен мен чыгармачылыкка бир инсанды себепкер болду, ошол адам алып келди деп айта албайм. Анткени бул биринчи ошол адамда сен чыгармачыл инсан болуш үчүн бул адамда ошол жараткандан берилген талант болуш керек. Анан ошол талант берилип, анан ошол менде деле башка ырчылар сыяктуу эле ошо бала кезден эле ошол талантым ойгонуп, ошо кичинекейимден эле ушул чөйрөдө ырдап, анан мына ушинтип акырындык менен эми Кудай пешенеме балким ушул нерсени жазып койгон экен. Ушул күнгө чейин эле ушул чыгармачылык менен акырындык менен келе жатам. Ар бир адамга ошол өзүң ырыскыңды чачып берип коет экен да, анан балким мага ушул нерсени берип койгондор. Анан мен чыгармачылыкты мындай кандай десем, хобби катары эмес, бул мен үчүн кесибим деп айта алам. Анткени ушул чыгармачылык менен аздыр көптүр жакшы адамдар менен тааныштым. Мындай акырынбай эмгек кылсаң, аракет кылсаң, акырындык менен анын өзүрүн көрөт экенсиң. Анан албетте ушул чөйрөдөн, ушул чыгармачылыктан ушул ырыскыбызды чачып койгон экен. Ошол баягы элдин адамы болуп, биздин ырыскыбызды элге чачып койгон экен. Ошондуктан мен Кудайга шүгүр чыгармачылыкта мындай жакшы эле күндөрдү басып келе жатам. Азыр бир шиңгил обону созуп койбойсузбу? Бир келип кетчи Ош жакка деген ырын баарыңыздарды Ош жергесине чакырып, ушул ырды ырдап берейин. Өзүм ырдап жүргөн ырлардан. Саратан көчөп турганда, жамгырды чөлдөр күтүшөт. Жаз келип сайраны корганда, ак кууну көлдөр күтүшөт. Ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр, ак кууну көлдөр күтүшөт. Жылмайып көңүл эргеткен, жаныңдан өздүк садаган. Күтүп келген бакыттай, бир келип кетчи Ош жакка. Бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчи Ош жакка. Турасыз да сизчи? Анан от албай жатасыз да, билишимчечи. Балким Ошто турганыңыз себеп болуп жаткандыр. Бияка көчүп келүү планда жокпу? Албетте бул чыгармачыл ырчы үчүн борбордо көбүрөөк ыңгайлуу көп шарттар бар. Анан эми мүмкүн болушунча эми ата-энем, үйүм Ош шаарында болгондуктан азыркы эми күчүмүн жетишинче эле Ош Бишкек болуп каттап иштеп турам да. Эми мүмкүн болушунча бул жака чакырылган кечелерге мындай бат-баттан эле келип турам. Бирок албетте Кудай буйруса борбордо бул жака дагы келип ошол жашайм деген ниетимде бар. Анан албетте анын убакыты келет. Менден экстраваганттуу, өзгөчөлүк күтпөгүлө деп жатасыз. Эмнеден улам? Өзүм мындай динге жакыныраак, анан дин жөнүндө да көбүрөөк маалымат алсаң, ал нерсени угуп туруп, сен ошол нерсени угуп туруп жасай койсоң деле бул өзүнчө күнөө болот экен да. Анан ошондуктан мен эми бул нерсени Кудай бергенден кийин эми мүмкүн болушунча мындай көп ачык кийинип, жанагыдай өзүм үчүн эми мындай ачык кийинген балким кээ бир адамга жагышы мүмкүн, бирок мен өзүмүн балким мага ал нерсе мен табитиме жакпагандыктан мен ошондуктан
буга чейин деле мага да ушундай сунуштар болгон. Ушундай бир стиль менен чыкпайсыңбы же ушундай кыска бир шорта же башкача эмелерме депчи. Анан мен өзүм ал нерседен баш тартканмын. Мен ушул жолду тандайм. Мен кийишим мүмкүн, бирок өзүнүн чеги менен. Кеп кезеги жеке жашооңузга буралы. Турмушка качан чыгасыз? Дейле жеке жашоодо кандай болуп жатат? Жаштын тилегин берет демекчи, мен ошо бала кезден эле мен жеке жашоомдо эч кандай мындай көбүнчө эң акыркы эмен ушу үйдөгүлөргө да бир туугандарым болгондо дагы мен үй бүлөнү мен кечирээк турмушка чыгам деп дайыма ошентип айтып жүрчүмүн да. Аны баягы көп нерсени айтып берсең, кээде ушул нерсе оозуңа алынып калат экен. Анан мен ар бир нерсенин убакыты, сааты келет экен. Алиги жок нерсеге да аракет кыла берсең, ал нерсе болбойт. Анан Кудайым ошол буйруп насип кылмайынча, ошол күн сааты келмейинче болбойт да. Анан албетте мен ойлойм, ар бир нерсенин убакыты, сааты келет. Анан Кудайым да ар бир адамды жалгыз койбойт, өзүнүн шериги менен берет, шеригин жолуктурат дейт. Ошондуктан Кудай буйруса жеке жашоомду дагы албетте кайсыл күнү бул саатта деп азырынча мен айта албаймын. Ал жөнүндө мындай маалымат бере албайм. Албетте кээде ар кандай өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан албетте ошо сиздер аркылуу Кудай буйруса жеке жашоомдо дагы бир жакшы жаңылык болсо кабарлайм да. Мага көбүнчө бир эле мырзалардан эмес, адамда сапат көбүнчө мага ыймандуу адамдар жагат. Анан ошо айрыкча мырзаларда мен ошол биринчи ыймандуу сапатты көп баалайм. Анткени ыйманы болсо ал сени бактылуу кылат деп ойлойм. Анан сөзүнө турган, ошо жалган сүйлөгөн туруктуу мырза болуш керек да. Ошол туруктуу сөзүнө турган адам болсо, ал кийинки жашоосунда дагы ошол алда койгон максаттарына дагы баягы сөзүнө туруп, анан баягы эркектик касиет болсочу, мындай жашоосуна дагы кандай десе максатына жетет да. Жумагүл чыныгы сүйүү курмандыкты, ыйды талап кылат дейт да. Сиздин башыңыздан чыныгы сүйүү өттү беле? Менин ачыгын айтсам, мен бул жеке жашоодо менде чыныгы сүйүү жолугу элек да. Негизи жүрөгүмдөн чын бир адамды жактырып, ошол үчүн өзүмдү курмандыкка берип жеп ыйлаган андай күндөрүм боло элек, болгон эмес. Анан мен жашоодо чыныгы сүйүүмдү азыр мындай чындап бир мырзаны сүйө элекмин да, ачыгын айтып. Эгер башы бош эмес эркекке жолугуп, анан ал сиздин маңдайыңызга жазылган тагдыр экенине ишенип турсаңыз, ал үчүн күрөшөсүзбү? Жок, биринчиден андай нерседен Кудай сактасын. Негизи мен үй бүлөлүү адамдын сүйүп калбаш керек. Мен көп нерсени кээ бир адамдар жүрөк менен дейт, бирок мен ал нерсени жүрөк менен эмес, мен акылым менен деп ойлойм. Анткени ошол акыл менен ой жүгүртүп, бизде эмне деп коет, сен эгерде бирөөнү кандай кылып ыйлатып, бирөөнү кандай сыздатсаң, ал нерсе сөзсүз сенин башыңа кайсы бир күндөрү келет, же сенин убакыт келгенде балким кыздарыңа, балким балдарыңа келет да. Ошондуктан мындай нерсеге мен, Кудай сактасын, мен эч качан барбаймын. Мен Кудай буйруса ошо өзүмдүн эле жолум менен эле, анан ар бир аял затын аябай, мен эркекке караганда аял затын аябай көбүрөөк сыйлайм да. Ошол адамдын ордуна өзүңү дагы коюп көрөм да. Мен анын ордунда калып калсам кандай мындай өзүмдү кандай элестетем депчи. Ошондуктан мен андай нерсе үчүн акылым менен терең ойлонуп, анан нерсеге барбаймын да. Кандай учур болсо дагы. Берген маегиңизге чоң рахмат. Жакынкы убакта азыр Ошко сапар алган турасыз. Аман эсен жетип алыңыз. Чоң рахмат. Татымай бери карап, гүлчү